2011 жылы февраль айында келдим. Биздин жалпы жааматтын суранычы боюнча мен өзүм бул жерде ага чейин башкы бухгалтер болуп иштешмин. 10 жылдарда бизде кышкы маалда бир 20-30 эле киши эс алып калган учурлар аябай көп болчу. 13 кишиге чейин барып, анан 10 жылы жабылып калган. 3 айга жаап койгонбуз кишинин жоктугуна байланыштуу. Себеби 20-30 киши менен 100дөн ашык киши тейлөө кызматында иштешчү. Өтө эле оор болуп, сөзсүз түрдө биз баягы көптөгөн чыгашалар көп болгонуна байланыштуу биз УБТК отуруп калганбыз. 11 жылы ушу жалпы жааматтын суранычы боюнча мен өзүм деле мындай ой жок болчу, жетекчи болот деген жааматтын суранычы менен келип, ошо жаамат менен бирдикте иштешип келатабыз ошондон бери. Мен ойлойм, ушу 10 жылдын ичинде биз көп деген жакшы ийгиликтерге жетиштик депчи. Себеби өзүңүз айткандай, бул жерде көбүнчө биздин карапайым эле салат. Ал эми биздин Көгүл-Тырыс көл санаториясы ушу Кыргызстан боюнча эң чоң санаторий болуп эсептелет. Учурда 1060 киши бир убакта тейлөнчү да. Ал эми улам жылдан жылга союз таркагандан кийин азайып отуруп, ушу кышкы маалда өтө аз адамдар гана эс алып калган. Ошондой эле биз жайды гана күтүп, биз санаторий, пансионат дөңдөнүп эле калганбыз да. Себеби биз жайдын эсебинен гана жашап калганбыз да. Туристтер көбүнчө жайында келип, ал эми кышкы мезгилде ушу профсоюздук путевкаларды гана тейлеп, ал эми профсоюздук путевкалар кечигип убагында берилбей калса, ошо ортодо бош убактылар көп болуп калганда корпустар жабылып, ал эми биздин жумушчулар болсо айласы жоктон бул баягы отпускага кеткенге туура келгенде без содержанияга. Албетте, азыркы учурда өтө көйгөйлүү маселенин бири бул конкуренция да. Бир кезде ушул жерде бир гана биздин санаторий бар болчу. Андан улам көбөйүп отуруп, азыр бул жерде көп орундуу менчик гостиницалар, пансионаттар, кичи пансионаттар абдан көбөйдү. Азыркы учурда ушу биздин санаторийдин тегерегинде эле 5000ге жакын орун бар. Албетте, туруштук берүү өтө оор. Ошол эле учурда ушул жеке менчик пансионаттардын дагы дээрлик жарымы кышкы күндөрдө иштеп калышканда. Бирок биздин айырмабыз, бизде мындай алганда дарылануу жагы абдан жакшы деңгээлге коюлган. Бизде толук бардык орну дарылаган врачтар, ошондой эле көптөгөн ошол процедураларыбыз бар. Жана биздин баабыз ошо келген адамдарга ылайыктуу да. Албетте, жаныбыздагы жеке менчик пансионаттар өзлөрүнүн баасын алар ар кандай кое беришет. Киши азда алар 300 сомго чейин түшүрүп, ал эми киши көп болгондо баасын 2000 сомго, 3000 сомго чейин чыгарган убактылары болот. Албетте, бул конкуренцияда баягы конкуренция менен адам өсөт экен да. Себеби мен билгенден жаңы жетекчи болуп келгенде бул жерде эс алуучуларды аракет кылып өзүбүзгө тарталы дегенде эс алуучуларды, келаткан эс алуучуларды ушул жерде көптөгөн атайы балдар иштейт, башка жакка тартып кетүү, ортомчу балдар. Алар болсо келатканда эле биздин санаторийге антиреклама беришет да. Алар айтышат, бул санаторийде баягы условиялар анча жакшы эмес, ысык суу 2 саатка гана берилет, жылуулук анча эмес, бияка жатсаңыздар мындай бардыгы бар деп ошо жолдон тартып кеткен көп убактылар болот. Биз ошондо биринчи мындай ойго келдим. Кандай кылып биз ушул муктаждыкты чече алабыз деп. Ошондо биз 2012 жылы Кыргызстан профсоюздар советине кайрылганбыз. Бизге ушул биздин ушу электрокотельныйыбызды толук калыбына келтирүү үчүн 24 миллион керек болот экен. Биз аны баягы тийиштүү заводдорго жазып билсек, ушул 24 миллионду кандай кылып табабыз, кандай кылып ушуну ордуна келтиребиз деп анан ар кайсы ойлор келди. Биз аны калыбына келтирген күндө дагы чыгашадан мындай айына 10-15 тонна туз салынат. Себеби суу өтө баягы тыгыздыгы жогору. Ошон үчүн аны баягы туз менен жумшартыш керек болчу. Ошондой эле ал жерде
15-тен ашык киши иштейт. Жана биздин котельныйыбыз абдан алыс жерде турган. Андан бери тартып бир эле убакта бардыгына чогуу тартылганда мурун 1000 кишиге бул жерде эсептелген да. Азыркы учурда бир эле корпус иштесе, ошо жылуулук келгичекти баягы жоготуу КПД абдан ылдый болуп калган да. Биз ошого байланыштуу ошол сунушубузду берип, андан кийин ошо советтин мүчөлөрү келип ушул жерден ордунан көрүшүп, биздин котельныйдын баягы состояниясы кандай экенин көрүшүп, анан чечим кабыл алып, ошол өзүнчө котельный турган жерди сатып, анын ордуна өз алдынча ошо жылуулук берген насосторду коюуга жана өзүнчө жылуу отопленияны ошо 5-корпуска коюуга сунуш киргизгенбиз. Албетте, бул оңойго турбайт экен. 1 жылдан ашык мөөнөт кетти. Ошол жерди сатканга сатыш үчүн да, мындай алганда сатып алуучуну издөө абдан көпкө турду. Баягы гезиттерге жарыяладык. Анан сатылгандан кийин ушул биздин чоң 7 кабаттуу 5-корпусубузга ошо отопление койдук. Андан кийин эле ошо жылуулук насосторун койдук да, ар бирин өзүнчө кылып. Ошо биздин дарылоо лечебницабызга өзүнчө болду, жана ар бир корпустарга өзүнчө коюлду да. Бул болсо электр энергиясын үнөмдөөгө толук жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берди. Эгер ошол кезде тарифтин баасы мындан 2 эсе арзан болсо, ошол кезде биз жылуулуктун сапаты жакшы болбогон күндө дагы 1,5–2 миллионго жакын акча төлөчүбүз. Жайында мисалы ошол азыр мисалы 3,5–4 миллионго жакын акча төлөп калмакпыз, бирок биз азыр жайкы учурда 700–800 миңге, ал эми кышкы учурда 1,5 миллион, 1 миллион 700ге жакын акча төлөйбүз да. Бул да болсо, мен ойлойм, ушул жакшы үнөмдөө болду. Бизге мындай пайда түшүргөнгө ылайыкталып, ошону башка жактарга жумшаганга мүмкүнчүлүк болду да. Азыркы учурда Кыргызстан профсоюздар федерациясындагы 2 жаатка бөлүнүп жетекчи талаштыктын негизинде бизге дагы абдан кыйынчылыктар туулуп жатат. Албетте, ушул учурда мисалы бизде эле эмес, ушу негизи эле Кыргыз мамлекетинде көптөгөн адамдар мынакей өзлөрү соцфондго айлык менен чогуу ушу 0,25% ар бир мекемеден түшөт эмеспи? Ал ошол мекемеде иштегендердин эс алуусуна путевкага берилген акча. Ал эми бул жолдомонун баары азыр токтоп турат. Көптөгөн адамдар өзлөрүнүн баягы эмгек эргүүсү учурунда эс алып алуунун ордунда эс ала албай калып атышат да. Ал эми жогору айтып кеткендей, биз жайдын эсебинен жашайбыз. Ал эми бул учурда биздин профсоюздук жолдомолордун негизинде биз иштеп турабыз да. Ал эми профсоюздук жолдомодон бизге болгону 10% пайда түшөт. Ал эми 10%дын биз дагы орчундуу бөлүмүн Кыргызстан профсоюздар федерациясына бул отчисление беребиз. Ал эми ошол эле түшкөн каражаттын 39–40%га жакыны бул налогторго кетет да. Налогко ошо соцфондко кетет. Ал эми калганы ошо биздин эмгек маянасына, ошо тамак ашка жана башка көптөгөн электр энергия саркындуу сууларына кетет. Ал эми биз көбүнчө жайында кымбат сатып, ошонун эсебинен биз пайда таап бир нерселерди жасайбыз да. Биз азыркы учурда ошо биздин жумушчуларыбызды маянасыз эс алууга жиберип атабыз. Албетте, өзүнүн маянасы аз болгон эле кызматчы жакшы ынтызар менен иштейин деп келген убакта ушул учурда кайра аны эмгек маянасы эс алууга жибергенде абдан кыйынчылыктар туулат. Ошол эле биздин жумушчубуз башка эле жаныбыздагы жеке менчик пансионаттарга кирип кетиши мүмкүн да. Бул жерде көптөгөн көйгөй маселелер болуп атат. Биринчиден, биздин жумушчуларга тийип атат залакасы. Экинчиден, биздин ошо санаторийибиздин өнүгүшүнө зыян болуп атат. Ошондой эле мен ойлойм, бизге келип аткан эс алуучулар дагы улам чалышат да. Биз кандай кылып эс алсак болот? Биз айтып атабыз, мына 1300 сомдон ошол эле профсоюздук баада келип эс алсаңыздар болот деп, бирок көп адамдардын мүмкүнчүлүгү жок муну менен келгенге. Ошого байланыштуу абдан кыжаалаттык болуп атат да.
Себеби ошол турган акча былтыркы жылдын акчасы да турат, жолдомого деген. Быйылкы жылды мынакей азыр 5 ай бүтүп атат. Ошол акчалардын баарын азыр колдонууга мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Себеби жетекчи кол жок, жетекчилик ичара бири-бири менен тирешүүдө. Ал эми бул жерге эч кандай бир чекит коюлбай эле, биз болсо ошо мына деп күткөн менен эле биз мындай алганда ушул пандемия учурунда мына былтыртан бери, марттын аягынан бери кандай кыйынчылыктар болду. Пандемия учурунда дагы мынакей чек аралар жабылып калды. Бизге азыр абдан колдоо керек эле, а бизде ушул жок дегенде өзүбүздүн жарандарды ушул эпидемиядан, ковидтен кийин калпына келтирүү бир жакшы программаларыбыз бар. Ошону мен эс алдырсак деген ойдо программаларды иштеп чыкканбыз, бирок тилекке каршы азыр иштебей турат. Себеби жолдомолор жок. Бизде азыр мындай алганда ушундай учурда санаторийлерге жардам керек эле да. Бир эле биздин санаторий эмес, ушу Кыргызстан боюнча профсоюздук санаторийдин баары абдан кыйналып турат азыр. Бул корпус биздин 5-чи корпус, Көгүл көл санаториясынын эң чоң корпусу. Биздин визиттик карточкабыз бул эсептелет. Бул корпуста бир эле учурда 480 адамды эс алдыра алабыз да. Бул жерде 1 кишилик, 2 кишилик, 3 орундук бөлмөлөр бар. Биздин бул корпус жайкысын гана 2 ай гана иштеп, башка учурда иштебей турган да. Биз ушул 12-чи жылдан бери бул корпусубузду толук кандуу ишке киргиздик. Ошондон бери мына 9 жыл толду. 9 жылдан бери бул корпус тынымсыз иштеп жатат да. Мындай эс алган учур болгон жок. Бирок ошол эс алганга учур болбосо дагы биз ортосунан ар кандай оңдоо иштерин жасап жатабыз. Бул негизи ушул 12-чи жылга чейин бул элдер душка түшүш үчүн өзүнчө ылдый жакта ушу биздин поликлиниканын астында атайы келип общий душка түшүшчү. Анан биз анын баарын өзүнчө бөлүп ар бир комнатага душ жасатканбыз. Ошондой эле мурун бул комнаталарда эч нерсе деле жок болчу. Баягы ремонт иштерин жасап, телевизор, холодильник жана ошол сыяктуу эле керектүү жабдыктардын баары менен жабдыганбыз. Учуру менен баягы жакшы ошол оңдоо иштерин жасап турабыз. Ошондой эле бул жерде ошо жылуулук насосу менен ысык суу берилет, баягы үзгүлтүксүз. Ошондой эле бул жерде кышкысы дагы жылуулук абдан жакшы. Ушул эле жерде биздин ошо ашкана бөлүмү бар. 2 зал бар. Биринчи этажында 300 киши, экинчи этажында 300 киши бир эле учурда тамактана алат да. Анан бул ашкана бөлүмүндө дагы көптөгөн ремонттор керек болчу. Биз анын вентиляциясын жасаттык. Ошондой эле баягы залын жанакы көптөгөн ошо керектүү оборудованияларды алып берип, бир гана эле эмес, ушул тамак аш дайындоодо эң биринчи ушул даярдоо цехтери көп көңүлгө алыныш керек да. Көп учурда ушул жерлерге көп көңүл бөлүшпөйт. Биз болсо биринчи ушул жерде таза, жакшынакай кылып, баарын таза кафелдетип, бүт ошо учурдун талабына ылайык мүмкүнчүлүктөрдү жасап бергенбиз. Албетте, ошо биз тамак ашка абдан көңүл бөлөбүз. Келген эс алуучу биринчи биздин тамак ашыбыз жакшы болсо, анан ал кишинин да көңүлү ток кетет деген ойдо. Ал эми тамак ашты биз атайы ошо биздин диет врачтар тарабынан түзүлгөн менюну өзүбүздүн Кыргызстан курорттор башкармалыгынан бекитебиз. Ал жерде ошо адамга эмне керектүү болсо, ошол бардык тамактар өзүнүн калориясы менен каралганда. Мен ойлойм, келген кишилердин көпчүлүгү биздин тамак ашыбызга абдан ыраазы болуп кетишет, көп ыраазычылыктарды билдиришет. Ал эми биздин ашканадагы ашпозчулар дагы эң мыкты ашпозчулардан өзлөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүп, улам бир жаңы тамак аштарды биз менюга киргизип турабыз да.
Ошондой эле биз ылдый жакта дагы биринчи корпусубуз бар. Ал 1965-жылы биринчилерден болуп курулган корпусубуз. Эми ушул корпустун дагы абалы абдан оор болчу. Биз ошо былтыр бул корпусубузга пандемия карабай жакшынакай ремонт иштерин жүргүздүк. Ал жерде ошо ашкана бөлүмүн дагы ошол номерлерди да жакшынакай кылып жасап койдук. Мен ойлойм, ал жерге чет өлкөлүк жарандар келет деп, ал жерде барып көрсөк болот. Кире бергенде эле могу жер мисалы өтө кууш болчу да, тар болчу, киши отурганга мүмкүнчүлүк жок болчу. Биз ушу комната, бош турган бир комнатабыз бар болчу, аны ары жылдырып, бул жерден дагы тиги магазинди алып туруп, жакшынакай кылып ушу адамдар келгенде кенен отурганга мүмкүнчүлүк жасадык да. Ошондой эле бул керамограничтен стеналарыбыздын баары баягы илгерки көк сыр менен сырдалып үстү акитаж болчу. Азыр болсо мынакей жакшынакай өзүңүздөр көрүп тургандай текстура чачылган. Мурун баягы илгерки чоң плафондору менен светильниктер турчу. Азыр аны караңгы болуп турчу да. Азыр болсо мынакей заманбапка ылайык жакшынакай светильниктер коюлган. Ошондой эле эшиктерибиз дагы илгерки ДСПдан болчу. Баарын азыркы заманбап эшиктерди койгонбуз. Бул жер негизи мурун 240 адамга ылайыкталган болчу. Азыркы учурда заманбапка ылайык бул жерде 200 адамды кылдык. Себеби кээ бир номерлерде кеңейтүүгө туура келди. Ал эми бул жерде түрлүү 2 орундуу, 4 орундуу люкстар бар. Мисалы бул азыр 4 орундуу люкс. Мына бул спальный комнаталар. Санузелдер. Ошолой. Эс алуу комнатасы. Жана бу дагы ошо спальный комнаталар. Бардык эмеректер жаңы, баарын алмаштырганбыз. Себеби мурунку эмеректердин баары абдан эски болчу. Бул негизи баягы 70 канчанчы жылдардагы эмеректер болчу. Ошонун баарын толугу менен алмаштырдык да. Мунун баары ошо көк сыр менен сырдалган болчу, акитаж менен жарымына чейин. Азыр болсо мындай жакшынакай текстура менен жасалды. Азыр эми экинчи кабатта деле ошондой, үчүнчү кабатта деле. Азыр эми экинчи кабатка бартабыз. Бул жерде болсо жөнөкөй стандарт жакшыртылган жана люкс номерлер бар. Бул жерде деле ушундай 2 кишилик, 4 кишилик, 3 кишилик номерлер да. Мисалы азыр бул номер 2 кишилик люкс деп айтылат. Мисалы комнатасы баары көлдү карап турат, комнаталар. Ошондой эле мына биякта санузел. Бул корпусубуз эми көлгө эң жакын корпус. Көрүп атасыздар. Мындай эс алуучунун көпчүлүгү мына ушул корпустардан каалашчу да, көлгө жакын деп. Экинчиден, мурун бул жерде баягы эч нерсе жок эле да. Өңгүл-дөңгүл болуп турчу. Көбүнчө көп кишилер ушу басканда кыйналышчу. Мына ошо былтыр брусчатка салдык. Брусчатка салып, ошондой эле мына азыр мына скамейкаларды өзүбүздүн колубуз менен жасай баштадык. Өрттөндүрүп, бул жерлерге мына гүлдөрдү тиктик. Ошондой эле ар жакта ошо көл жээгине забор коюп койгонбуз. Бөлүнүп турсун депчи. Себеби
баягы кышкы учурда мал кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн атай забор койгонбуз. Сезонго даярсыздар. Сезонго толук даярбыз. Мынакей болгон баягы жакшы нерселерди кылып атабыз. Гүлдөрдү өстүрүп, ошондой эле ар кандай бактарды тигип, түрлүү бактар бар да. Бул болсо биздин ашкана бөлүмү. Бул жерге дагы толук ремонт кылдык. Өзүңүздөр көргөндөй стулдарды алмаштырдык. Полностью үстүндө потолокту отопление койдук жакшынакай кылып. Тоже пол керамограниттен. Бул жерде кээ бир жерлер ачык болчу, ошол жердин баарын жаап, бүтүп өзүнчө баягы келген адамдарга ылайыкташтырдык да заманбапка. Бул биринчи корпустун столу. Бул биринчи корпустун столу. Бул 250 киши бир убакта тамактанат бул жерден. Бул өзүбүздүн корпуска ылайыкташылганда, баары бир жерден болгонго. Биздин лечебницанын ичинде атай туз шахта салганбыз. Мен ушу жетекчи болуп келгенден кийин биринчи иштерибизден ушу туз шахтасын салганбыз. Бирок ал келген адамдарга туз шахтасы абдан маанилүү да. Себеби көбүнчө ушу өпкөсү ооругандарга, аллергия болгондорго, астма ооруларына бул туз шахтасы абдан пайдалуу болгонуна байланыштуу адамдар баягы абдан көп кезекке туруп калып атышат да. Анан биз ойлогонбуз, ушул биздин поликлиниканын астында, жана айтып өттүм, 5-чи корпусубуз, чоң ушу 7 кабаттуу корпусубуздун баары ошол астына душка барып түшчү да. Анан ал эми эскилиги жетип такыр болбой калган, ошол жерде жөн эле турчу помещение. Анан ошол жерди биз ошо элдин жакшы мүмкүнчүлүк берип, кезекке көп турбасын деп, ошол жерди бир чоң жакшынакай туз шахтасы кылып салдык да. Бул мен ошо көп жерлерге барып, выставкаларга барам, жана ошондой эле ошо Украинага, Евпаторий шаарына барып келгем, андан Өзбекстанда болдум. Ошо бардык жерлерден, барган жерлеримден ошо туз шахталарын көрүп, анан ойлонуп көрүп, биз ошо башкы дарыгер менен бирдикте кеңешип туруп, ошол баягы чоң жер жөн эле жатчу да, ошол жерде жакшынакай туз шахтасы кылып салдык. Ошондой эле ал жерде биз баягы этно стилде, ошондой эле баягы азыркы европейский стилде кылып, анан балдарга да ылайыкташтырып жасалды. Келген кишилердин баардыгы азыр абдан ыраазычылык билдирип, кезекке күтпөй жакшы баалап кетип атышат.